ИНН номер. Тестирлөө эртең мененки саат 9-да башталды. Сынак онлайн түрүндө болуп, билим сапатын баалоо жана маалымат технологиялар улуттук борбору тарабынан өткөрүлдү. Манас жана Чалтабар жатак лицейлерине директор болууга 4 талапкер: Айгүл Орозалиева, Зулайка Сүйүнтбекова, Максуда Колпочбаева жана Гүлкайыр Темирбекова катышты. Болочоктогу директорлор 5 багыт боюнча билимдерин сынашты. Тестте билим берүүдөгү менеджмент, педагогика, психология, билим чөйрөсүндөгү мыйзамдар жана маалымат технологиялары боюнча суроолор камтылды. Бул президенттин жарлыгына ылайык билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен өткөрүлүп атат. Кайсы талапкерге кайсыл суроо келет, эч ким талапкер да билбейт, уюштуруучу биз да биле албайбыз. Суроолорду атайын тест иштеп чыгуучу жумушчу топтор, эксперттер, атайын тандалган билим берүү кызматкерлери тарабынан түзүлгөн, экспертизаланган, которулган, эч кандай сыртка эч кандай маалымат чыкпайт. Тест тапшырмаларынын, варианттардын программа жөнүндө купуялуулук сакталган. Тесттеги 60 суроого жооп берүү үчүн 90 мүнөт убакыт берилди. Ар бир талапкер бири-биринен алыс олтургузулду. Конкурс онлайн түрүндө Таваз медиа борборунун Facebook баракчасында түз чагылдырылды. Мындан тышкары тандоого көз карандысыз комиссия көз салып турду. Биздин улуттук борбор ушул тандоонун тестирлөө бөлүгүн өткөрүп берет. Андан кийин жобого ылайык атайын билим берүүнүн аткаруучу органы бар. Райондук билим берүү бөлүмдөрү. Анан бул эки лицейдин негиздөөчүсү же болбосо учредители билим берүү жана илим министрлиги болуп эсептелет. Тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде кимисинин жыйынтык баллы жогору болсо, ошол адам тандоодон өткөн болуп эсептелет. Аталган эки лицейге директор болууга 4төн дагы көп талапкер катышмак. Бирок шарт боюнча талапкерлердин билим берүү тармагында 7 жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу керек. Мындан тышкары ар биринин директор болсом 5 жылда билим сапатын өнүктүрүүгө иш жасайын деген программасы болушу зарыл. Ошондуктан бул ирет 4өө гана талапка жооп берип, тестке катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Биз дагы директорлордун бул компетенциясынын жогору болушун абдан талап кылбасак, анан эртең өкүнүп калбайлы деген ой менен ушул жарлыкты активдүү түрдө ишке ашыруу үчүн иштер жүрүп жатат. Эми тесттин жыйынтыгы менен 4 талапкердин экөөсү Манас жана Чалдабар жатак лицейлерине директор болууга бекитилет. Эскерте кетсек, президенттин жарлыгына ылайык өлкө боюнча 966 мектепке директор тандоого сынак жүрөт. Анткени жогору аталган мектептердин мурунку директорлору 5 жылдан ашык иштеп жүргөн. Калгандарына жетекчилик мөөнөтү 5 жылдан ашканда гана директорду алмаштырууга сынак жарыяланат. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Таваз шаары.